Кудайдын чакырыгы 15 август. Бир тутам иссоп алып, идиштеги канга малып, эшиктин маңдайчасы менен 2 каптал кашегини сыйпагыла. Өзүңөр болсо таңга чейин үйүңөрдөн чыкпагыла. Теңир Мисирди кыйратуу үчүн бара жатканда, эшигиңердин маңдайчасы менен 2 кашегиңдеги канды көрүп, кыя өтүп кетет. Кыйратуу үчүн келе жаткан кыйратуучуну силердин үйүңөргө киргизбейт. Муну силер өзүңөр үчүн да, балдарыңар үчүн да түбөлүк мыйзам катары сактагыла. Баарыбызга белгилүү аяттар. Кудай өз элин Мисирден чыгарганы турат. Мисир жазалардын астында такыр алсырап калды. Эми акыркы жаза. Ошол эле убакта Кудайдын элинде башкача маанай. Алар мал союп, эшиктердин кашектерине анын канын сүйкөп, үйдөн чыкпай туруулары керек. Эмнеге? Анткени кыйратуучу периште сыртта өз ишин аткарып жүрөт. Ага Кудайдан буйрук келди. Ал өз ишин аткарып жүрөт. Кашектеги кан Кудайдын коргоосу. Ээн баштык кылып, анча улуттуу көрбөй, үйүнөн чыгып кеткен адам Кудайдын элинен болсо да, кыйратуучу периштенин колуна түшөт. Ыйсанын каны аркылуу биз да кыйратуучу кыйратып жаткан территорияда эмес, Кудай коргоого алып койгон территорияда болгонубуз бул чоң бакыт. Ал жакта биз коопсузбуз. Кудайдын колунан бизди эч ким алып кете албайт. Бирок биз ал территориядан өзүбүз чыгып кетишибиз мүмкүн. Кудайдын коргоосунан чыгып, күнөө менен ойноп жүрүп алышыбыз мүмкүн. Бул өтө коркунучтуу. Андан ары мындай аят бар. Муну силер өзүңөр үчүн да, балдарыңар үчүн да түбөлүк мыйзам катары сактагыла. Балдарыбыздын кулактарына куялы. Кудайдын коргоосунда болууга дайыма үндөп туралы. Аны менен катар үйдөн чыгып бара жатканда, окууда, шаарда, кайда гана болбосун, Кудайдын коргоосунан чыгып кетпесин деп сыйынып, Кудайга тапшырууну унутпайлы.